Өлкөдө эпидемиологиялык абал дагы деле курч боюнча калууда. Бирок ага карабастан Нарын шаарындагы эл тамактануучу жайларда санитардык эрежелер сакталбай, ал тургай таптакыр көмүскөдө калган сыяктуу. Нарын шаары боюнча жалпы 70-ке жакын коомдук тамактануучу жай бар. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус коркунучу каптаганында аларды жабууга туура келген. Качан гана абал бир аз жеңилдегени бул жерлерде иш өз нугунда жүрө баштаган. Тилекке каршы башка региондордо илдеттин экинчи толкуну башталгандыктан санитардык талаптарды дагы күчөтүү зарылдыгы келип чыкты. Ушундан улам түшүндүрүү иштери колго алынууда. Антсе да жалпыга бирдей талапты сактабагандар четтен чыгууда. Жок, тигин официанткабыздын маскасы бар болчу, перчаткасы тоже бар. Анан көпчүлүктү ал перчатка менен иштешти неме болуп кетип атат да. Тарелкалар тайгаланып кетип атат, анан без перчатки иштеп атат окшойт. Чындыгында жогорудагыдай жагымсыз жагдай калаадагы бардык эле тамактануучу жайларга мүнөздүү. Айрыкча кыйын кырдаал Борбордук базардагы түйүндөрдө өкүм сүргөн. Баарына эскертүүлөр берилгени менен андан жыйынтык чыгарган эч ким жок. Мисалы, Адыга ажы кафесине буга чейин айыппул салынса да оңолуулар билинбейт. Ал эми өзүн администратормун деп тааныштырган мына бул айым комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Буга чейин дагы эскертүүлөр берилген турбайбы? Азыр эч кандай санитардык нормалар сакталбап турган эмне себептен? Ошого эле жооп бересиңиз? Телефон номерди айтыңыз. Мына ушундай көрүнүштөр менен коштолгон рейдтин жүрүшүндө эреже одоно бузулган объектилерге акчалай айыппулдар салынып, эскертүүлөр берилди. Эми алардан кандай натыйжа болот, аны убакыт өзү көрсөтөр. Биринчиси салынганда ушу 1000 сом менен салынган. Экинчисинде болсо уже 3000 сомго салынат. Эгер 3000 сом төлөнүп, андан кийин дагы эгер санитардык норманы бузса, анда ошол сот ишине көрүп берилет. Тамактануучу жайлардын ээлери тартипке баш ийбей, өзүн билемдикке салып жаткандары кооптондурууну жаратат. Эгер акыркы суткада өлкө боюнча коронавирустан 2 адамдын көз жумгандыгын жана ооруну жуктуруп алуунун жаңы 343 учуру катталгандыгын көңүлгө түйсөк, жогорудагыдай кенебестиктердин кесепеттери өтө эле оор болору шексиз. Азима Жекишева, Бакыт Замсахунов, жаңылыктар.